Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-окуу тарбия комплекс гимназиясынын 5-Z классынын окуучусу Сартбаев Умар. Мен өзүмдүн чоң атама Маманазаров Сартбайга жана улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына жана анын катышуучуларына ушул ырды арнайм. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады. Кыяңдай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апаат күндөрдө уяттан уят эмеспи уулуңдун үйдө жатканы. Бактылаш курбум замандаш, баарың менен коштошом, дүйнөдөн каргап жоготкун, душмандын жолун тоспосом. Элине бүлүк түшкөндө, эр жигит ошондо сыналат, кедери элдин кетпейби, кек албай калса кубалап. Кагылам журтум шенгим, караан туткан балаңар, кармаштан жоосун жыгалап. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды, бейпил жаткан жеримде кандуу согуш башталды. Узатышты ыйлап, сыздап энелер өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолборс жүрөк жоокерлердин жарааттарын таңышкан. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, элибизге жеңиш менен кайтышты. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган жок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартенмешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.